Hello everybody. Now we will talk about present simple. The present indefinite tense. Белгисиз учурчак. Кыргыз тилиндеги учурчактан айырмасы сүйлөмдөгү биздин англис тилиндеги белгисиз учурчак сүйлөмдөгү кыймыл аракеттин так убактысын дал кайсыл учурда болуп жаткандыгы бизге белгисиз болот. Белгисиз учурчактын баарына белгилүү болгон белгисиз учурчакты биз баарына белгилүү болгон фактыларды көрсөтүүдө чагылдырууда гана пайдаланабыз. Мисалы, I like ice cream. You like ice cream. Бул бизге баарыбызга белгилүү. Сен балмуздакты жактырасың. Бул жерде негизги этиш пайдаланылган. Үчүнчү жактын жекелик түрү негизги этишке эс мүчөсү уланат. Буну дайыма эсибизде сактап калабыз. He likes. Бул жерде she likes ice cream. Үчүнчү жактын жекелик түрү, ошондуктан эс мүчөсү уланды. It likes ice cream. Бул жерде да негизги этишке эс мүчөсү уланды, себеби it is it болуп, бул үчүнчү жактын жекелик түрү. Ал эми башка мезгилдерде негизги этишке эч кандай мүчө уланбайт. We like ice cream. Биз балмуздакты жактырабыз. Бул жерде биз көптүктүр, биринчи жак. Экинчи жак. You like ice cream. Бул жерде да уланбайт, себеби бул жерде экинчи сүйлөмдүн эси экинчи жак. They like ice cream. Үчүнчү жактын көптүк түрү болгондуктан бул жерде да негизги этишке эч кандай мүчө уланбайт. Төмөнкү таблицага көңүл бурабыз. Белгисиз учурчактагы сүйлөмдөр төмөнкү жолдор аркылуу түзүлөт. Биринчи сүйлөмдүн эси, андан кийин негизги этиш, андан кийин айкындоочу мүчөлөр. Negative form сүйлөмдүн терс формасы to do этишин жардамы менен түзүлөт. Do not, does not жакка карай пайдаланабыз. Биринчи жакка эч кандай мүчө уланбайт. Do not. I don't like nuts. Бул кыскартылган формасы don't. Экинчи жакта you don't like nuts. Бул жерде да эч кандай мүчө уланбайт. You do not like nuts. Ал эми үчүнчү жактын жекелик түрүндөгү негизги этиштин эс мүчөсү дууга өтүп, бизде doesn't болот. He doesn't like nuts. She doesn't like nuts. Этиштин эс мүчөсү дууга өтүп, does not болуп пайдаланылат. Ал эми калган учурда эч кандай мүчө уланбайт. We don't like nuts. Биринчи жактын көптүк түрү, биз жаңакты жактырбайбыз. They don't like nuts. Does бир гана үчүнчү жактын жекелик түрүнө пайдаланылат. Do not кыскартылган формасы don't, does not, doesn't. Төмөнкү таблицага көңүл бурабыз. Сүйлөмдүн түзүлүш формасы биринчи сүйлөмдүн эси, андан кийин do жардамчы этиши, not бөлүкчө, негизги этиш, андан кийин play, андан кийин айкындоочу мүчөсү. Interrogative form белгисиз учурчактын суроолуу сүйлөмү do'нун жардамы менен түзүлөт. Do жардамчы этиштин жардамы менен. Сүйлөмдүн эсине карай do же does экөөнүн бири пайдаланылат. Does өзүбүз көрүп тургандай үчүнчү жактын жекелик түрүнө гана пайдаланылат. Төмөнкү таблицага көңүл бурабыз. Суроо түзгөндө do жардамчы этиши сүйлөмдүн башына өтүп, сүйлөмдүн калган бөлүгү ошол боюнча эч өзгөрүүсүз жазылат. Бул жерде да негизги этиштин эс мүчөсү дууга өтүп does болуп пайдаланылат. Ал эми этиши жок сүйлөмдөрдө, этиши көмүскөдө калган сүйлөмдөрдө бизге жардамга to be этиши келет. To be этишин жакка карай am, is, are варианттарын колдонобуз. Мисалы, биринчи жакта I am a doctor. Мен врачмын. Бул жерде этиш көмүскөдө калган. Мен врач болуп турам, мен врач болуп иштеймин. Этиш көмүскөдө. The weather is nice. Аба ырайы жакшы. Бул жерде the weather үчүнчү жактын жекелик түрүндө турат. Ошондуктан it is деген сыяктуу бизге is пайдаланат. Сүйлөмдүн жай сүйлөмү, белгисиз учурчактын жай сүйлөмү жакка карай to be этишин пайдаланабыз. I am, you are ушинтип пайдаланабыз. Ал эми терс формасы not бөлүкчө to be жардамчы этишинен кийин коюлат. I am not a doctor. Сүйлөмгө суроо коюу үчүн to be этишин сүйлөмдүн башына коебуз, суроолуу сүйлөмдө.
Am I a doctor? Are you a doctor? Эгерде балдар теманы түшүнгөн болсок, төмөнкү сүйлөмдү карап туура келген туура вариантын тандайбыз. Сэм жана Крис көптөгөн элдерди билет. Сэм and Chris кайсы вариант пайдаланылат? Бул жерде көңүл бөлүп туура келген сүйлөмдү табабыз. Ушуну менен теманы жыйынтыктайбыз. Бизге түшүнүктүү жана пайдалуу болгон жактарын конспектилейбиз.